Биздин үй стадиондун жанында жайгашкан болчу. Азыр деле бар. Ошодон стадионго көп барып, футбол ойноп, ошол жерден менин болсо футболго болгон сүйүүм ошол айылдан башталган. Ош мамлекеттик университеттин командасын машыктыруучу болуп иштедим. Анан окууну аяктары менен ошол эле окуу жайда зав кафедра болуп шайланып, ал жерде да эмгектендим. Индияга конкурс болуп калып, ал жака катышып, ал конкурстан өтүп окууга Индияга кеттим. Ошол эле замат Индияда футбол ойноп жүрдүм, 2 жыл футбол ойнодум. Эл аралык оюндарда иштедим, жогорку кеңеште иштедим 1-2 жыл. Ошол эле заматта футболду калтырбай, футбол ойноп, футбол жакта дагы футболго жардам берейин деп федерацияда ишти баштадым. Биринчи президент футзалды өнүктүрүү боюнча ишти баштап иштеп жүрдүм. Анан федерацияда вице-президент болуп шайландым. Үй бүлөлүү болсом дейт, үйлүү болсом дейт, машинам болсо дейт. Бирок ошол эле учурда адам ошол эле гана нерселерди ойлобош керек да. Өзүнүн жыргалчылыгын гана ойлобош керек. Элине, жерине кызмат кылыш керек. Ошол эки нерсени бирге алып кеткенге ар дайым аракет кылам. Өзүмдүн дагы маселелеримди чечем. Ошол эле заматта ошо элиме, жериме кызмат кылсам деп ар дайым ошо кызмат кылып келип атам. Ошо программанын негиздерине жетиш үчүн, максаттарына жетиш үчүн партия иш-аракеттерин жүргүзөт. Өзүмдү алсам, эми мен азыр футбол тармагында аракеттенип атам, эмгектенип атам. Ошон үчүн биринчи иретте мен ушу спорт жагына көңүл бурат элем. Азыркы учурда айылдарды кыдырып атам. Абдан көп талап көп экен айылдарда. Спорт аянча куруп берсеңер, футбол полесин, волейбол полесин. Инфраструктура Кыргызстанда спорттук абдан төмөн. Биринчи иретте ошол инфраструктурага көңүл бурат элем да.